Негизи ооба Жаңыл мырза аябай эфирге даярданып келет, аябай жоопкерчиликтүү так нерсенин баарын так жасайт. Анан байкап калдым, колунда дагы мындай чоң деле маникюр жок экен. Мен оюнча тамак жакшы эле жасайт го дейм. Бирок мындай прическа, маникюр барлар тамак жасай албайт деп ким айтты? Мисалы Гүлназ Чынөк кызы тамакты аябай жакшы жасайт. Маникюр менен эле келип койгон. Биринчи Гүлназ Чынөк кызы баарыбызды курдак жасап берет, тоого барганда эртең, баарыбызга. Ушуну эфирде көрүүчүлөр көрүп атат. Вот басым жасайбыз биз, тырмагы узун кыздарга тамак жасатып көрөлү, кандай жасайт экен. Ошо кээ бир айымдар бар, узун тырмак менен деле сонун иштер кылат, сонун тамак жасайт, идиш жууйт. Камыр жуурай алышпайт да койсун. Камыр дагы жуйт, алар жууйт, алар көп мындай. Сиз Жаңыл мырза жөнүндө айтыңызчы, болду. Сизге ошол эле бир эле тема бар сизде, ошол эле жөнүндө. Бирок мага Жаңыл мырза маникюр жасабаганы жакты. Натуралдуу, табигый суу. Келиңиз, Элизайым. Тимур мырза, азаматсыз жакшы кызды тандадыңыз. Деп туруп ыйлап койбойсузчу. Ошо көп. Көпчүлүк ойлойт экен, мен ушу Жаңыл мырзаны көрө албайт депчи. Мен андай көрө албагандай Жаңыл мырзада мындай кандай десем, башка кыздарда эле да мындай менде көрө албастык деген сапат жок. Жаңыл мырзаны сиңдимдей эле көрөм. Ошондуктан сиздерге бакыт каалайм, сиздер үчүн абдан кубанычтамын. Ошо жакшылап чайлашып, бириңиздерди жакшы билип, буйруса чайлашууңуздар көпкө чейин уланып, кыз жигитке жетет деген үмүттөбүз. Болду окшойт, суроолор деле. Бегайым, сизде бар окшойт. Келиң. Унутта койдум уже. Тимур мырза айтып кетпедиби? Эмиль мырзагачы сизде как будто эки вариант болгондой депчи. Зачем вы так говорите? Эмиль мырза ушунча чечкинден кийин өзүнүн чечимин чечип Розайымды чакырды. Бул жерден сиз Розайым жака неуважением болду. Экинчиден туруп кыздарды бөлүп атасыз, бунун тырмагы, узун эмес депчи. Я думаю, это тырмагы бар жок киши кылам деген киши айым сиздин ал байкооңуз жок деле кылып алат. Анан сөзүңүздү кичине мындай сортировать этип сүйлөсөз, бирөөгө акыл үйрөтсөз, эле асмандан сүйлөйсүз го. Мы понимаем, но не надо так оскорблять. Жооп берейин, рахмат. Асмандан сүйлөп кой. Мен асмандан сүйлөгөн жокмун биринчиден. Экинчиден бул тамашаны Роза да түшүндү, Эмиль байке да түшүндү, сиз эле түшүнбөптүрүз. Бул жөн эле тамаша болчу. Эч кандай мындай. В каждой шутке есть доля правды. Так что ошондо чындыгы барбы, Бегайым? Ооба, мен жок, мен эми биякта кайгырып отурам да Эмиль байкеге жетишпей калдым деп. Он прям менин жарамды чукуп атат да, мне же обидно. Бегайым, сиз негизи мындай кайгырбаш жерден сиз кайгырып өйрөткенсиз да, антпеңиз. Эми сыныктан башкасын баары жугушту дегендей жугуп кетти да. Өткөн эфирде атышам деп отуруп жугушуп кеткен да.